Институтунун директору Сагынбаев Марат Акимович мейманда. Марат Акимович, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Маегибизди баштап жатып, мен сизден ушу баягы пандемия шартында март айынан бери мына бизге марттын 18-inde вирус алгачкы жолу келди эле. Андан бери баягы өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал, мына ортодо баягы вирустун бир аз төмөндөө тенденциясы байкалып, баягы өзгөчө абал алынгандан кийин, андан кийин кайра баягы жогорулап кеттик да. Анан алгач ушу мен вирустун баягы тарыхын сурагым келип турат да. Бул баягы мына Кытайдагы Ухань шаарынан чыкты деп атабыз. Бирок бул коронавирус деген буга чейин эле болгон да. Биз 2020-жылы бул баягы COVID-19 деген жаңы түрү гана чыкты да. Бул буга чейин изилденип, иликтенип жүргөн вируспу коронавирус өзү? Рахмат. Бул коронавирус боюнча өткөн кылымдын 65-жылдарынан баштап бар экен. Карасак дүйнөлүк булактарда пневмонияларда болуптур. Ушул коронавирустун негизинде кээде пневмонияга чейин жеткирчү экен. Бирок негизинен өткөндө жана грипптин формасында эле өтүп жүргөн экен. Бирок бүгүнкүчөлүк оор татаал адамды кыйнаган формасы болбоптур. Анан мына өткөн жылдын декабрынан баштап укмуштай эле бүт дүйнө жүзүн басып кетпедиби? Азыр эми бүгүнкү күндө көп маалыматтар, көп жолдор айтылып атат. Ошонун биринчиси башында айтылып жүрдү. Бул коронавирусту ушунчалык вирулентный, адамды жабырката турган формасына вирусологдор атайын колдун адамдын күчү менен ушуга жетти деп. Экинчи фактору бул жашоодогу жаратылыштын өзгөрүшү менен мутация. Вирус өзү өзгөрүлүп, ушундай абдан бат тараган, анан адамга чоң жабырап келген вирус болуп калды деп бүгүнкү күндө маалыматыбыз ушуга токтоп жатат. Мына Кыргызстанда 40 миңден ашуун адам вируска кабылды, тилекке каршы каза болгондор да болду дегендей. Анан вирусту, тумоону дарылоодо негизги эске алына турган факторлор кайсыл? Эми бул вирусту дарылоонун эң оор жолу, татаал жолу эмне үчүн болуп жатат дүйнө жүзү боюнча? Бүгүнкү күндө бул ооруну, бул вирусту дарылоонун чыныгы дарысы жок. Мисалы микробтор болсо, биз ошого антибиотикту тандап берип, кайсы антибиотикке сезимтал болсо, ошо антибиотик менен биз өлтүрүп коюп атабыз. Бүгүнкү күндө өлтүрө турган бизде куралыбыз жок. Бул вакцина. Вакцина деген эмне? Бул ошол эле вирустан уулуу жактарын алып салып, бирок антитела пайда кыла турган формасын тапканда биз айтабыз вирусту дарылоонун жолун таптык деп. Ошо вакцинасы жок болуп жатат. Вакцинасы жок болгондон кийин бул оорунун дарылаган дарысы жок. Бирок биз ошол оорунун алдын алсак, аракет кылсак, жеңил формада өтөт. Бул кантип организмге кирет? Кантип организмди оорутат? Бул биринчиден адамга көздүн карек аркылуу дейт, кан аркылуу, ал эми негизинен эле бул дем алуу органдар аркылуу, ооз, мурун аркылуу кирет. Киргенде миндалина деп коет, бул ооруганда ангина деп атпайбызбы? Миндалинага келип отуруп, ошол жерде көбөйө баштайт. Көбөйгөндө бул 14 күнгө чейин көбөйөт. Көбөйүп жатканда ошол эле биздин организмде көп антибиотиктер бар, бактериялар бар. Тыныч отурушат. Бирок ошол бактерия киргенден кийин алар патологический форма деп коет. Алар адамга каршы күрөшө башташат дагы. Анан ошол вирус менен тиги бактериялар биригип, андан ары организмге жол алышат. Ушул тумоону дарылоодо биз жанагы жогоруда айтып калдык антибиотиктер тууралуу. Ушу дарылоо процессинде антибиотиктерди колдонуу канчалык деңгээлде натыйжалуу? Себеби антибиотик баягы организмдеги башка бактериялар менен күрөшө турган иммундук системаны өлтүрүп койбойбу? Анда мен бир аз тереңдеп кирейин. Ошол мына 14 күндө ошол тамакта көбөйүп, мына миндалинада, андан ары кеткерге чейин адам сезет. Мен айтып атпаймынбы, эгерде алдын алса, жеңил өтө турган формалары бар. Ошондо врачка барып, мен тамагым ооруп жатат, ангина болуп жатам, температурам 1-2 жолу көтөрүлдү десе, врач көрүп туруп айтат, бул жерде вирус чыгып калган жокпу деп. Андан адам да тереңдеп туруп айтып берейин, кантип бул организмге кирет, кантип өпкөнү жабыркалантат.
трахея аркылуу барып альвеолага жетет. Альвеола деген бул абдан жука, назик органыбыз. Ошо альвеолада сырттан келген кычкылтек альвеол аркылуу өткөндөн кийин канга өтөт. Ошо менен жанакы веналарга кислород кычкылтек берилип, алар артерияга алмашылат. Ошол канга толук бойдон кычкылтек отургандан кийин ал артерия болуп калат. Артерия каны. Ал эми ошол венадагы келген көмүр кычкылтек газы альвеоладан кайрадан сыртка чыгып кетет дем алганыбызда. Булардын эң татаал жери, эң оор жери ушул альвеоларды жаракат кылдырып жатат. Альвеоларга келип туруп ушул микробтор отурганда бул жерде дагы ушу альвеоланы сактаган клеткалар бар. Алар ага каршы күрөшөт. Мисалы башка эле бир суу жутуп алсаң, же бир кокустан тамак жутуп алсаң, ушул клеткалар, ушул рецепторлор каттуу жөтөлтөт адамды, жөтөлүп чыгып кетет. А чыкпай калганын жанакы клеткалар ошол жерде топтоп кармап өлтүрүшөт. Бул микробпу, вируспу. Эгерде алардын күчү жетпей калса, андан алар өзүнүн көбөйүүсүн, өзүнүн жабыркалантуусун уланта берет. Ошон үчүн биз дайыма айтабыз, иммунитетиңизди кармаңыз. Өзгөчө мына башка оорулар менен хрониктер деп коет. Бул бир топ жыл ооруган оорулар менен давлениясы бар, кант диабети бар, гепатиттери бар, бөйрөгүндө ооругандар. Ошолорду биз дайыма айтабыз, оорубаңыздар, алдын алыңыздар, иммунитетиңиздерди көтөрүңүздөр деп. Канчалык иммунитет жогору болсо, ошо альвеолада отурган жанакы коргоочу клеткалар күчтүү болот. Алар көп микробторду ошол жерден жок кылып салат. Эгер иммунитет түшүп, адам өзүнүн ден соолугун карабай, иммунитетин азайтып алса, ал ошо микробтор, вирустар үчүн бул абдан жакшы шарт болуп берилет да. Анан алар альвеоланы биринчи деңгээлде альвеоланы бузушат. Ошол альвеоланын функциясын жоготот. Мына ошондо бизде канга кислород жетпей калганда кычкылтек, анан сатурация деп коет. Кичинекей аппарат менен канды көрүп атпайбызбы? Кандын составындагы кычкылтектин. Ал нормада 93-төн жогору болуш керек. 98, 99. Ал эми 93-төн төмөн кеткенде биз уже патология, оору башталды деп айтабыз. Себеп дегенде ошол альвеола өзүнүн функциясын аткара албай, организмге кычкылтек түшпөй калды. Ал эми бизге мына келгенде оорулар үйүндө жата берип, ошол ангина болду, кийин баш ооруду, температура болду, мына жакшы болом, эртең жакшы болом деп, андан ошо сатурациясы 80ге түшүп келип атат. Бул оорулар акыбалы оор, же болсо өтө оор акыбалда түшүп атышат. Ошон үчүн өтө оор акыбалда түшкөндө мына биздин күчүбүз жетпей калып жатат. Анан жана антибиотик боюнча айттыңыз. Антибиотик бул ошол микробтор келип, көбөйүп, ошол биздин өпкөнү кайсы органга барып тийишсе, ошол жерде көбөйүп жатса, ошол жердеги турган микробтор, тынч жаткан микробтор, алар аттанып чыгышат. Булар келди, биздин колдойбуз буларды деп, анан микроб менен вирус кошулуп алып, ошол кайсы орган болсун, анан аларга атакага чыгат. Ошондо биз вирусту эмес, ошо бактерияны, уулуу бактерияларды жок кылыш үчүн антибиотик колдонуп жатабыз. Калгандар эми симптоматологический. Өзгөчө мына кан тамырга бул башында айттык эле, жана протоколдор башталганда негизинен бул өпкө мишен болот экен, өпкө боюнча карашыбыз керек деп. Булар генерализованный форма, же болсо канга түшүп бүт организмге тараганда бардык эле органды таасир этет экен, бардык органды оорутат экен. Ошонун ичинде эң оор ооруган бул кан тамыр. Кан коюлуп, тромб калып келет экен. Тромб пайда болуп, кан коюлат экен. Эң сезимталуу бул мээ органы болот экен. Боор, бөйрөк, жүрөк. Ошон үчүн бул вирусту абдан биз көңүл буруп, абайлап карабасак, бул татаал нерсе. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү муну жеңе алган жок. Азыр эми азайды, бирок аны менен кетти, же болсо кутулдук деген бул туура эмес маселе. Марат Акимович, жогоруда иммунитет тууралуу кеп козгоп калдыңыз. Иммунитетти күчтөндүрүү үчүн биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Тамак аш рационубузга эмнелерди көбүрөөк жешибиз керек? Биринчиден ар бир пенде өзүн сүйүш керек. Мисалы өкмөт деле айтып атат, биздин министрлик деле айтып атат, оорубаганга аракет кылалы деп, биз аны бузуп атпайбызбы? Ошондой эле мына айтып атабыз азыр, топтолбогула, жасалбагыла деп.
азыр кайрадан эле кээ бир жерле топтолуп алышып, 100дөн киши, 100дүн тегерегиндекилер устолго баарын коюп алып, каалашынча тамак жеп атат. Бул да иммунитет түшүндүрөт. Эгер биз организмге көп тамак киргизип, ошону алгылгычаңды көп жесек, бул деле бизге зыян. Бүт паркын эске алыш керек. Иммунитет деп биз бекерин айткан жокпуз. Кайсыл азыктарды көбүрөөк жешибиз керек иммунитетти көтөрүү үчүн? Эми негизинен айтабыз го, тамеки тартпагыла, ичимдик ичпегиле, алар сөзсүз түрдө иммунитетти түшүрөт. Тамакты тандап, өзүңө жакканын жеңил, бирок ошондогу ушундай эле керек болсо бир 5 маал аз-аздан, болбосо айтат го, столдон турганда бир аз ач карын турсаң, бул пайдалуу деп. Бүгүнкү күндө жер жемиш жетиштүү, ошолор, андан сөзсүз түрдө спорт. Жогоруда протокол, тумоону дарылоо боюнча протокол тууралуу сөз кылып калдыңыз. Бүгүнкү күндө биз кайсыл протоколдун негизинде дарылап жатабыз? Анан баягы тумоо башталгандан бери ушу биздин дарылоо протоколдорубуз канча жолу өзгөртүлдү? Эми биздин министрлик ушул башталгандан баштап эле чоң комиссия түзгөн. Ушуга тиешелүү багыттагы бардык врачтарды, кесипкөйлөрдү. Алар ай сайын эле жаңы ачылган жагдайлар менен толуктап протоколдорду берип жатат. Эми бул протоколдор ушул багытта иштеле берет. Эми азырынча биз бул 1 жылдан кийин кандай болот экен, 3 жылдан кийин кандай болот, аны бир жараткан элбесе биз билбейбиз. Ошон үчүн бул турмуш көрсөтөт. Бара-бара кеңейтебиз, көбөйтөбүз. Башында биз айтсак бир эле өпкө деп, азыр эми бардык эле органга таасир этет экен. Өзгөчө жана кан аз түшүп калганда организмге, ушул мээден баштап бардык орган кыйналат. Ошон үчүн бул оорунун өзгөчөлүгү, оорлугу мына ушунда жатат. Мына жакында эле интернет булактарына, массалык маалымат каражаттарына чыккан маалыматка таянсак, Орусия өлкөсү вируска каршы эң алгачкы вакцинаны каттоодон өткөрдү деп атат. Анан биз буга канчалык ишенсек болот? Ушул вакцина адамзаттын башына түшкөн мүшкүлдү айыктырууда чынында эле баягы бир куткаруучу күчкө эби? Үмүттөнсөк болобу, ушул вакцина ушул тумоону айыктырат, алдын алат, каршы турат деп? Оозуңузга май. Биз да ошол түрлүү булактардан окуп жатабыз. Вакцина чыкты, биринчи адамдарга сайылды, азыр ошону эксперимент түрүндө карап атат. Ылайым эле тилегенибиз ошол вакцина сапаттуу чыгып, баарыбызга жетсе, эли журтубуз, ааламдагы пенделер оорубай калса, демек биздин негизги максатыбыз ошол. Ишенсек болот да, азыркы күндө сыноодон өтөт деп атат. Мындан кийинки жалпы вакцинация жүрүшү мүмкүнбү? Эми бир эле Россия эмес, бардык мамлекеттер жүргүзүп атат. Бирок толук ишенебиз, буга каршы вакцина чыгат, ал вакцина Кыргызстаныбызга да келет. Ошондо биз бул вирустан коркпой калабыз. Бирок ошо вакцина биздин мамлекетке келгенге чейин биз жана президентибиз деле айтып жатат, өкмөтүбүз деле, министрликтер деле ошол талапты, ошол эрежелерди биз катуу сакташыбыз керек. Мына 40 миңден ашуун жаран ооруга кабылды, вируска кабылды деп атабыз. Айыгып чыккандар да болуп атат. Бирок тилекке каршы биз эрежени сактоодо жарандар бир аз алешемдикке, бир аз кайдыгерлик алдырып коюп атабыз да. Оорудан айыгып чыктым деп көп адам чакырып, аш берип, түлөө өткөргөн учурларда тилекке каршы ушундай кездешип атат да. Анан оорудан айыгып чыккан адам өзүнүн ден соолугун чыңдоодо, андан кийинки саламаттыгын калыбына келтирүүдө эмнелерге көңүл буруш керек, кандай аракет кылыш керек? Тумоо кайра жугуп калбаш үчүн эмнелерди эске алуубуз абзел? Эми тумоо жукпай эле калсын. Мен өзүм да ооруп көрдүм, бул абдан оор, татаал экен. Ооругандагы оор түрдө ооруйт экенсиң. Биринчиден оорубай эле калайлык. Экинчиден ушул вирус Кыргызстаныбызда азайып кетсин. Эң эле негизгиси ошол бүгүнкү күндөгү коюлуп аткан эрежелерди, талаптарды биз катуу аткарышыбыз керек. Бир эле өзүбүз эмес, тегерегибиздегилерге дагы түшүндүрүү иштерин талап кылып, алардан суранышыбыз керек. Мен ойлойм, эми биздин элибиз баарын түшүнөт, туура кабыл алат. Бүгүнкү күндө мына вирусту биз жеңдик, азайды, кетти дегенден алыспыз. Бардык нерсе өзүбүздүн колубузда. Өзүбүз абайласак, чебердесек, буйруса баарын оңго салып, оң жакка буруп кетебиз деген ойдомун. Марат Акимович, эгер мүмкүн болсо так айтып берип коесузбу, вирус кайра жукпаш үчүн биздин жарандарыбыз эмнелерди эске алсын? Биринчиден, жанакы талаптардын баарын аткарсын, бет капты кийип жүрүш керек, аралык сакталыш керек. Анан экинчиден чогулба деп атат, чогулбаш керек.
ар бир отурган бөлмөнү дагы убагында желдетип, убагында жана хлор менен жууп тазалап туруш керек. Ушул талаптын баары санэпидер режим деп коет. Катуу түрдө көзөмөл болуш керек, сакташыбыз керек, ушунун үстүндө аракет кылышыбыз керек. Чоң рахмат Марат Акимович, биздин студиябызга келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кече эместин бул жолку чыгарылышында биз тумоону дарылоо протоколдору жана тумоодон айыгып чыккандан кийинки эске алынуучу факторлор ден соолукту калыбына келтирүү тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда дарылоо жана курортология институтунун директору Сагынбаев Марат Акимович болду. Амандашканча, көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Коронавируска байланышкан